Bazar ээлеринен тышкары 10-дан 15ке чейинки контейнери бар көптөгөн ишкерлер, башкача айтканда супер арендаторлор дагы бар. Булар дагы ошол жердеги колунда бар адамдар болуп эсептелинет. Ар бир базарда, ушул эле Дордой базарын ала турган болсо, ошол жерде өздөрүнүн жеке 10-15 контейнери бар. Контейнерлердин баалары $50.000 $200.000 чейин турат. Ушундай ири ишкерлер бар. Алар дагы ошо налог төлөбөйбүз деп бүгүнкү күндө чыгып атышат. Дордой базарын мисал катары алсак, бүгүнкү күндө базардын контейнер ижарага алган сатуучулары контейнерди жайгашкан ордуна жараша ай сайын 7.000-ден 300.000 сомго чейин төлөшөт. Сатуучулар чоң суммадагы акча төлөгөнүнө карабастан, базарда иштегенге жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Суук, санитардык шарттын, автоунаа токтотуу жайдын жоктугу, электр энергиясы сатуучулардын көйгөйүнө айланган. Ушуга байланыштуу сатуучулардын ишин жеңилдетүү үчүн базар ээлерине жана супер арендаторлорго биринчи кезекте ижара акысын кеминде 2 эсеге азайтуу керек. Бул жагдай алардын абалын жана алган кирешесин эске алганда кыйынчылык жаратпайт. Мына ошолорго биз чара көрүшүбүз керек. Ошондо гана социалдык акыйкаттуулук болот. Ал эми биз болсо жөнөкөй сатуучуларды ошол жерде бала чака багыш үчүн контейнерлерди арендага алып, ушундай кыйналып, кредит алып иштеген жөнөкөй сатуучулардын үстүнөн түшүп алып, ошолордун налог төлөгөнө дейбиз.